Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаарга өтө жакын жерде жайгашкан Учкун айылынын центринен сатыла турган Палтарашка тибиндеги 4 бөлмөлүү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат, даяр экен. Анан баасы дагы жакшы эле баага коюлду. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер эгерде Ош тараптан келген болсоңуздар, шаар тараптан 30 адырды көздөй жолго чыгасыздар. Жолдо Фуркат бар. Фуркаттан өткөнүңүздөрдө Карман айылы, Карман айылынан өткөнүңүздөрдө бул Учкун айылы болуп калат. Учкун айылына кирип келгениңиздерде оң тараптан мына жерде встреча деген чоң чайкана бар. Андан бир аз эле бул жака 100 метр өткөнүңүздөрдө оң тарапта Матназаров Оразбай аталышындагы ушул көчөнү көрөсүздөр. Ушул көчөгө кирип 50 метр жүрүп барсаңыздар, мына ушул үй сатка чыкты туугандар. Чоң жолго деле жакын, мына жерде бир чек бар экен. Анан кийинкиси ушул сатыла турган үй болуп калат туугандар. Мына жер болсо Учкундун центри, мына жерде светофор туугандар. Ошол светофордон оңго бурулуп бир аз эле жүрүп барсаңыздар, мал базар. Ориентирди ошол мал базарга да алсаңыздар болот. Мал базар деле жакын экен, пешком эле барып келе бересиздер. Так, оң тарапта сатыла турган ушул Палтарашка тибиндеги 5 бөлмөлүү үйүбүз жайгашкан. Мынакей бул көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Абасы таза, тынч, сонун айылдардын бири, мал базарга жакын. Шаарга деле так бир 15-20 мүнөттө кеңири кирип барасыздар. Сатыла турган жер үйдүн жери так 6 соток, кызыл китеби бар. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде агын суу бар, таза суу бар, анан свет дагы бар туугандар. Сатыла турган жер үйдүн чек-арасы ушул жерден башталат. Анан үйдүн аяк тарабына чейин болуп калат экен. Нар тарабында пустой чек, анан ошо центральный жол болуп калат экен туугандар. Анан дагы бир маалымат бере кетейин. Бул Учкун айылында пустой чектин эле баасы $30,000 экен. Эгерде тапкан болсоңуз 3 миллионго сатат экен да бул жерде туугандар, пустой эле чекти. Андыктан бул үй дагы сонун эле баага коюлду. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Так, мына ушундай. Мына көчө тарапка чейин дагы бош орондуктар бар экен. Төрт тарабы тең тосулган. Ал жактагы бараттан ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде мына ушундай шагылдар төшөлгөн. Окей, Палтарашка тибиндеги 5 бөлмөдөн турган үй дагы бар. Түз жүрсөңүздөр бул жагы ажатканасы. Мына жер болсо навес туугандар. Кийин үй чочок, сыркы тапчан бүт баардыгын ушул жака жасап алсаңыздар болот. Бул жагы болсо малканасы. Өйдө тарабына чөп чыйсаңыздар дагы болот туугандар. Окей, азыр бул жака кичине басып туруп анан үй тууралуу маалымат берейин, зерикпей туугандар. Так, окей. Мына ушундай. Так, 5 бөлмө Палтарашка тибиндеги үй, узун турасы 12-ге 9 болуп калат экен. Пакса менен тургузулган, бирок фундаменттери өтө бийик болуп куюлган экен. Себептен да ылдый тарабында 4 бөлмөдөн турган подвалы дагы бар, бийиктиги 2 метрден өйдө. Чорный потолок болгон, крышалары жабылган, даяр үй туугандар. Келип эле, Кудай буйрса жашай бересиздер. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Анан неге сатылат экен деп барыңыздарга эле кызык болот. Бул үй бош турат экен туугандар. Ошол себептен сатыкка коюптур. Ачып кирип келе бересиздер. Анан дагы видеонун башында эле айтып коеюн, эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Киргениңиздерде мындай коридор деп коет го, кеңири экен, асты ламинат, олар моюща бой, потолоктору дагы жасалган. Бул үйдүн салынганына бүткөнүнө бир 5 жыл болуптур туугандар. Окей, бул биринчи бөлмөсү. Ушул эле бөлмөсү толук бүт элек. Кийин чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша кийин бүткөрүп аласыздар. Бул болсо экинчи бөлмөсү. Асты жыгач, дубалдар обой, потолоктору гипсокартон сыяктуу болуп жасалган. Занёскалар, килемдер бардыгы сиздерге Кудай буйрса калтырылат экен туугандар. Так, жалпысынан 4 бөлмө, коридорду кошкондо 5 болуп калат экен. Бул дагы бир кухнясы, печкасы бар, асты полу жыгач. Окей. Анан мына жакта дагы айнек терезелери бар, көчө жак тарап калат. Үй дагы негизинен жакшы эле качестводо, жакшы ниетте салынган үйлөрдүн бири экен.
Эми шартка байланыштуу сатка коюп атыптыр. Бирок даяр экен, байкотасыздарбы, келип Кудай буюрса жашай бересиздер. Мынакей туугандар, сатылуучу үй тууралуу маалымат берген аракет кылдым. Бул жакта варатасы бар, кирип келе бересиздер. Короосу дагы кеңир экен. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан мына жагын айтып бердим. Кийин үч очок, сырткы тапчанын бүт бардыгын ушул жака жасап алсаңыздар болот. Бул жак болсо малканасы экен. Өйдө турган чөптөрдү жыясыздар туугандар. Ушундай бүт бардык шарттары, условиялары кылынган. Бул жакта болсо сырткы ажатканасы дагы даяр экен туугандар. Азыр подвалын көргөзүп берип коеюн. 4 бөлмөдөн турат экен. Анан бул үйдү айттым, паксадан тургузулган. Дагы бир жолу айтып коеюн туугандар, эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Мынакей подвалынын бийиктиги 2,5 метр. Бул жагын санузел кылып алса болот деди ээси. Бул жагында бир кухня кылып алса болот деди. Фундаменттерин көрүп атасыздар, бийик болгон өтө. Мына пакса менен тургузулган экен үй. Пакса дагы бирок негизин надежный болот, билесиздерби? Мындай кышында ысык болот, жайында салкын болот. Ушундай подвалда 4 бөлмө. Так, эми туугандар, барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Көп сүйлөп койдум окшойт. Баасы болсо, эже кыргызбыз, кыргызча эле сом менен эле айтам дейт. 5 миллион 500 миң сомго бааланды баасы. Себеп дегенде бул жерде 6 соток пустой эле чектин баасы 3 миллион сом экен. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. 5 миллион 500 миң сомго бааланды. Анан реальный ала турган адам болсо, жакшы кеми болот деп туугандар. Барыңыздарга ийгилик, ушундай Учкундун центринде жайгашкан сатылуучу даяр үйдү колдон чарбаңыздар. Мына центральный жолго деле жакын экен.